Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, арбаңыздар, урматтуу менин кыргызстандык мекендештерим. Саламатсыздарбы? Сөзүм алдында мен атам менен апамдан кечирим сурагым келип турат. Силерден кечирим сураймын. Балам, бөтөн элде жүрөсүң, бөтөн жерде жүрөсүң. Жөн эле койчу. Сага бир зыян тийип калбасын ушул сөздөрүңдүн деп мага күйүп суранышты эле. Бирок бүгүн Сыймык Жапыкеев агабыздын чыркырап кыргыз элим мени түшүнбөдүңөр деген сөздөрү жүрөккө тийди. Сыймык Жапыкеев менен жеке тааныштыгым жок. Бирок менин оюмдагы нерсени айттыңыз сиз. Ошон үчүн мен Кыргызстанга барганда жакшы оюм бар. Барып сиздин колуңуздан кармап көзүңүзгө рахмат айтайын деп. Бирок азыркы бүгүнкү болгон нерселер, эгер сизди сындырабыз же оюнан кайтарабыз деп түрмөгө камагысы келген болсо деле, ошол учурда түрмөгө чейин барам. Кудай сактасын, бирок ошол жерге чейин барып сизге рахматымды мен айткым келип турат. Урматтуу кыргыз элим, мен бүгүн эч бир адамды, эч бир саясатчы, эч бир партияны да жактабайын дагы, мактабайын дагы, жамандабайын дагы. Бул менин жеке оюм. Чоң казат партия эмес. Чоң казат бул элдик кыймыл. Мен оюмдагы нерсени айтты, мен ошон үчүн чоң казатты колдоймун. Бирок чоң казаттын лидерлерин айтып койгум келет. Сиздерди эл колдоп жатат. Эскилерди кошпоңуздар араңыздарга. Бир эскини кошсоңуздар, ушунча күндө, ушунча топтогон поддержкаңыздар ошол жерде жок болот. Акчага кызыкпаш керек. Мен ишенем, сиздер акчага кызыкпайсыздар. Ошон үчүн эл сиздерди колдоп атат. Биздин алымдарга катуу тийбесин, бирок элде сөз бар. Моллонун айтканын ук, бирок жасаганын кылба дегенчи. Ошондо эскилер келип бир алдап, бир советтерин айтып, тиги бул десе угуп коюңуздар, бирок араңыздарга эч качан кошпоңуздар. Мен сиздерден суранам. Урматтуу кыргыз элим, чындыкты чыркырата айтып, Жапыкеев Сыймык агабыз бүгүн эмне болуп отурат? Ушул Кыргызстандын мыйзам, баш мыйзам биздин конституция туура эмес. Ошонун айынан ушундай болуп отурат. Сиздерден суранам, ошол судьяларды да сөкпөңүздөр. Комментарийде сөгүп, жаман ат кылып жазбаңыздар. Алардын да балдары бар, ата энеси бар. Эми Кудай өзү карап турат баарын. Алар да ошо мыйзамдын чегинде иштеп атат. Туура эмес мыйзамдын чегинде. Анткени мыйзам чыгаргандар. Ошол депутаттар шайлоодо мен сиздерге улам чыккан сайын айтып атам. Сатылбаңыздар, сатпаңыздар. Сатылып келип жүрүп, товарга айланып сатылып кеттик. Улуу атабыз, залкар инсаныбыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген. Адам бололу, товар болбойлу, сатылбайлы. Сураныч сиздерден. Кээ бир депутаттар чыгып айтып атат, интернеттен карап тапсаңыздар болот. Өткөн шайлоодо мынча акчага коротконбуз добуштарга, мунусу да андан кымбатыраак коротобуз деп. Бул элдин бетине болгон пощечина. Буга чыдабайбыз биз. Чыдабаш керек буга. Намыс болуш керек элде. Албетте, чоң казатты колдобогондор да бар. Мен аларга таңуулабаймын чоң казатты колдогула деп. Жүрөгүңүздөрдө болгон, жүрөгүңүздөргө жакын партияны шайлай бериңиздер. Анткени партиянын ичинде да жакшы депутаттар бар. Азыр эле айттым эле, айтпаймын деп. Бирок мен Эльвира Сурабалдиева менен Рыскелди Момбеков депутаттарыбызды айтып кетишим керек. Рахмат сиздерге. Рахмат, сиздердин кызматыңыздарды, сиздердин ак дилиңиздерди эл көрүп сезип турат. Кайсы партияңыздар экени бул партиянын авторитети эмес, бул өзүңүздөрдүн жеке авторитетиңиздер. Жана бир депутат бар, Марлен, кечиресиздер,
фамилиясын унутуп калдым. Жана жаштарды колдоп, чет мамлекеттерге бесплатный окуу жайларга өткөрүп жүрөт. Албетте, мына биз мигранттарбыз. Биз да балдарыбыз ушундай чет мамлекетке барып билим алганын каалайбыз, саякаттаганын каалайбыз. Бизге окшоп сагалап жүргөнүн каалабайбыз. Миграцияда жүргөн мекендештерим, мээнеткеч мекендештерим. Жүрөгү ак. Катуу тийсе кечириңиздер, бирок биз мынтип көчөдө сагалап жүргөндү иттин баласына да каалабайбыз. Анткени өзүбүз ошентип жүрөбүз. Мамлекет бизди бага албагандыктан. Ата-энем, атам менен апам мага канча ичи күйүп атса, ар бир ата-эне балдарына күйөт. Бирок мамлекет дагы элине ата-эне да. Мамлекет да күйүш керек. Ошол мыйзам чыгарууда отургандар, ошол жакшы мыйзамдарды жазыш керек элге иштеген. Орустарда жакшы сөз бар экен. Законы придумывают богатые, чтобы контролировать бедных деп. Дал ушундай болуп атат азыр бизде. Байлар чыгып эле айтып атат. Байлар бүгүн Сыймык Жапыкеев агабыздын оозун да жапканга аракет кылып атат. Чындыкты чыркыратып айтып отурса, Садыр Жапаров агабызды да мен колдоймун. Чындык үчүн түрмөдө отурат. Бул туура эмес. Жаштар келиш керек. Жаштар ойлонолу, ойгонолу. Келечекти колго алалы, шайлоого баралы. Ата-энелерибизге түшүндүрөлү. Кимди шайлашыбыз керек? Эми жаманбы, жакшыбы, бул биздин мыйзамыбыз. Мыйзамга баш ийебиз, баарыбыз. Караңгылык кылбайлы. Урматтуу президент, кечирип коюңуз. Бирок мынау сокекет деген сөздөр мага жакпайт. Бул в корне бул туура эмес нерсе. Бул жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы биздин президентибиз. Эми эл шайлаган мыйзамсызбы, мыйзамдуубу, кайра эле келип көрдүңүздөрбү, мыйзамга келип такалып атат. Мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Акаев кет деп чыктык. Кетти, эмне болду, эмне өзгөрдү? Бакиев кет деп чыкты элдер. Ал убакта биз окуучу элек. Кетти, эмне болду? Бул кет деген нерсе менен чечилбейт. Бул ошол таза адамдарды алып келип, ошол мыйзамды кайрадан караштырып, элге иштей турган кылып жазыш керек. Технологиялар өнүгүп атат. Мурдакыдай азыр мылтык көтөрүп алып токойдо согушмай жок. Азыр бир мыкты программист чыгып туруп Кыргызстанды сызга отургузуп коет, керек болсо. Ушуну жаштар түшүнөт. 50-ге 60-ка чыккан биздин пенсия курактуу депутаттарыбыз каяктан түшүнмөк ушуну? Цифровизациянын эмне экени эмес, цифровизацияны айта албай отурушат, цифризация деп. Ушинтип өнүгөбү Кыргызстан? Жаштар келиш керек, программисттер келиш керек. Заманына жараша адамы дейт. Аксакалдар, үйүңүздөргө кетип эс алыңыздарчы, барып сураны сиздерден. Бошотуп бериңиздерчи. Барбаңыздарчы шайлоого. Исхак Масалиев мына уялганынан кетти. Ушинтип уялып кетиңиздер сиздер деле. Намыс бар экен. Ошол агабызда. Рахмат сизге. Бирок кеткенден кийин кайра кийинки шайлоого аттанбаңыздар. Ошол билип билбей кетирген күнөөлөрүңүздөр үчүн кыргыз элинен кечирим сураганга сиздердин духуңуздар жеткен жок. Эми Кудайдан кечирим сураңыздар, намазыңыздарды окуңуздар, үйдө отуруңуздар. Жаштар келсин. Мен президентти да түшүнүп турам. Анткени ал ушул жаман мыйзамдын гаранты. Мыйзамды буза албайт да. Эмне өзгөртө алат? Урматтуу президент, сиз тарыхта калгыңыз келсе, сизге чейинкилердин катасын кылбайын десеңиз, жаштар келишине өбөлгө түзүп бериңиз. Жаштар, сиздин учуруңузда жаштар 2 жылда Кыргызстанды оңдоп коет. Ошондо сиз тарыхта каласыз. Урматтуу кыргыз элим, караңгылык деңгээлге түшпөйлү. Кет деген менен эч нерсе чечилбейт. Андан көрүп өзүбүз шайлоого баралы. Уинстон Черчилльдин жакшы сөзү бар, баары эле билет. Плохую власть выбирает хороший народ, который не ходит на выборы деген. Шайлоого ар бирибиз барышыбыз керек. Барбасак ошондо добуштарыбыз потасовка болуп, ошол жерден салынып кетиши мүмкүн башкалардын, жаман адамдардын пользасына.
ойлонуп ойгонолу. Сыймыкага капа болбоңуз. Башыңызды жерге салбаңыз. Артыңызда сизди колдогон инилериңиз турат. Сизди колдогон элиңиз турат. Урматтуу кыргыз элим, мага ушул 4-чү жолу чыгып атам. Көп комментарийлерде сен кимсиң, атың айтып сүйлө, анан каяктан болосуң, кимдин баласы болосуң дегендер келип атат. Урматтуу кыргыз элим, тура түшүнүңүздөр. Мен блогер эмесмин. Мен конкурс ойноткон Вайнер, Гиф эмесмин. Мен атымды издебей эле коюңуздар. Ошол Баткендик жигит деп жазса, мен ойлодум эле, ушул Баткенден чыгыптыр. Оштон, Бишкектен, Чүйдөн, Көлдөн, Нарындан, Таластан, бар жоктон ушундай элдер чыксын деген ой менен Баткендик болбосо, мен кыргызстандыкмын. Ошон үчүн кечирим сурайм, мен жеке баракчаларымды издеп, ага подписка болбой эле коюңуздарды суранам. Мени колдосоңуздар, мен оюмду колдосоңуздар, Чоң Казакты колдоңуздар. Анан колдобосоңуздар, ошо өзүңүздөрдүн партияларыңыздарды колдой бериңиздер. Бирок эртең ошо партиялар сиздерге концерт коюп барганда сураныч сиздерден. Ошо концертин токтотуп эле артисттер менен депутаттарды ошол жерге сахнага тизип алып, микрофонду эми артисттер эмес, эл кармасындагы эл суроолорун берсин ошол жерден. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, агалар, инилер, аталар, апалар, эже карындаштар. Кыргызстаныбыз өнүксүн. Кыргызстаныбызды өнүктүрбөсөк болбойт. Мен ишенем Кыргызстан бутуна турат деп. Жаштар келсе, мыйзамды өзгөртсө, ошондо гана Кыргызстан бутуна турат. Ошондо биз тентип кетпейбиз. Барыңыздарга рахмат, ата апа кечирип коюңуздар. Эми чыкпаганга аракет